Президент Садыр Жапаров Ысык көлдөн алтын тазалоо иштери жүрүп жаткан видео менен бөлүшүп, кыргызстандыктарга кайрылды. Урматтуу кыргызстандыктар, мынчалык кайдыгер болбогулачы. 2 айдан бери Өзгө Чокурдалдар министрлигинин кызматкерлери тазалап бүтө албай жатышат. Таза болуу өзүбүздөн акыры. Неге мынча кайдыгербиз? Өзүбүз булгайбыз дагы, анан бийиктиктен тазалыкты балекеттейт талап кылабыз. Тазалыкты сактоону суранам. Тазаланган жер таза эмес, тазалыкты сактаган жер таза. Ар бир жаран тазалыкты сактоого жана башка жарандардын дагы тазалыкты сактоону талап кылууга милдеттүүсүздөр. Ушул кызматкерлердин эмгегин сыйлагылачы, деп жазды ал. Май айында Кыргызстандын бензин рыногунда баа литрине 1,5–2 сомго кымбатташы мүмкүн. Мындай божомолду Нефтетрейдерлер ассоциациясы билдиргенин жергиликтүү ЖМКлар жазышты. Бүгүнкү күндө орусиялык мунай продуктларынын рыногунда бензин тобунда дөң сатуу баасынын өсүшү байкалууда. Жыл башынан бери бензиндин баасы дээрлик 35%га кымбаттаган. ОПЕК+ мамлекеттери май айынан тарта мунайды өндүрүүнү суткасына 1,6 миллион баррелге кыскартуу чечимин кабыл алган. Батыш өлкөлөрүнүн Орусия Федерациясына каршы санкцияларды киргизүүсү менен мунай өндүрүү кескин кыскарды. Бул мунай продуктларынын өндүрүүнүн кыскарышына жана заводду сатуу бааларынын жогорулашына алып келди. Жаз айларында Орусиянын мунайды кайра иштеткен заводдору пландык профилактикалык оңдоо иштерин башташкандыктан рынокто мунай азыгы азая түшөт, деп айтылат маалыматта. Опузалап акча талап кылган шектүү кармалды, деп билдирди бүгүн 3 майда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. 18 апрелде 76 жаштагы адам блогерге чара көрүү өтүнүчү менен милицияга кайрылган. Анын айтымында апрель айынын башынан бери $40,000 талап кылып, болбосо терс мазмундагы видеону массалык маалымат каражаттарына жарыялайм деп коркутуп жүргөн. Опузалап алынган суммадан блогер $37,3 миң алган. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жана Ала Мөдөн райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери $2,700 алып жаткан жеринен Ала Мөдөн районунун аймагынан шектүү жаран кармалышты. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалган адам социалдык тармактарга автоунааларды техникалык кароодон өткөрүү тармагындагы коррупцияга каршы күрөш боюнча материалдарды жарыялап жүргөнү аныкталган. Маалымат булактарынын айтымында кеп блогер Улан Бекмуратов жөнүндө болуп жатат. Бишкекте апасы, кызы жана уулу киши колдуу болгон окуя боюнча тергөө убактысы узартылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда тергөө 16-июнга чейин узартылган. Маалымат үчүн Бишкек шаарынын 5-кичи районунда адам өлтүрүү фактысы катталган. Аталган даректе энеси, кызы жана уулунун денесине оор залалдар келтирилген, жансыз денеси табылган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан катталган. Окуя болгон жерде толук кароо жүргүзүлүп, анда адамдардын колтактары, буюм далилдер алынып, тийиштүү соттук медициналык экспертизалар даярдалган. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары Баткен облусунун 1986-жылы туулган тургуну кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген.